Пациент дагы биз айтканды жакшына аткарып, врачтар дагы антибиотиктерин, дарыларын өз убагында бергенде айыгып кетишет. Бирок баягы орус тилинде айтканда остаточный явление калып калат да, баягы оорунун калдыктары. Баягы муундардын бир аз ооруганы, дагы башка органдардын системаларынын ооруганы калат. Ошондуктан биз 2011-жылдан баштап атайын пландын негизинде биз майда жандыктарды эмдөөнү РФ1 деген вакцина менен эмдөөнү баштаганбыз да. Ошонун негизинде бир топ кыскаруулар болду. Мен цифралар менен мисал келтирип кетсем, 2012-жылы 237 адам ооруган болсо, 2019-жылы 141 адамга түштү да. Сактануу эрежесин бузбаш керек да. Сүттү дайыма кайнатып, ишеничтүү магазиндерден, бул коробкада түрүндө баягы эмеден стандарттан өткөн сүттөрдү алсак, бул эң жакшы нерсе. Этти да өзүнүн баягы эмелерден эпидемиологиялардан, эмелердин ветеринарлардан өткөн эттерди, баягы печати менен турган эттерди алып, ошолорду бышырып жеп, өзүнө кам көрүп, ар бир мал баккандан кийин биякта азыр мына акелерим айткан сөздү коштоп кетем. Эмне дегенде ошону сактанса, бүт ошо бруцеллез менен ооруган адам каяктан ошо кам көп сүт же болбосо көп эт жеген адамдардан же болбосо ошо мал баккан адамдан оорушу мүмкүн да. Оору козгоочу бактериялар жуккандан кийин канча күндөн соң байкалат? Булар өзү 7 күндөн 14 күн, 33 күнгө чейин болушу мүмкүн. Инкубационный времясы билинбеген болсо көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Туура айтып атат, бруцеллездун микробу жуккан күндөн баштап анын биринчи белгиси чыкканга чейинки мезгил бул жашыруун мезгил деп аталат. Себеби ага чейин адам өзүн эч кандай жаман сезбейт, эч кандай клиникасы болбойт. Ошондон кийин гана белгилери чыгат. Бирок эч жерде мындай так именно ушунча күн болот деген эреже жок. Мисалы үчүн ал адамдын башка кошумча ооруларынан, иммунитетинен, тиги ошол чакырган бруцеллез деген микробтун өзүнүн ичинде түрү болот да, мелитензис, кавис, канис дегендери болот да. Ошо кайсы бири жуктурду, кайсы жандыктан жуктурган ал дагы чоң роль ойнойт. Анан мен агайымдын сөзүнө толуктоо киргизип өтсөм, кантип жугат деген суроону силер кабыргасынан коюп атасыздар. Бул эң сонун суроо. Канткенде жугат? Бул оорунун булагы болуп, мал жандыктар, ири мүйүздүү мал жандыктар жана кой эчкилер болуп эсептелет. Булардын сүтү дагы, ошо бруцеллез менен ооруган уй кой малдын сүтүндө дагы бруцелла микробтору болот. Ошол сүттү кайнатпай, термический обработкадан өткөрбөй ичкенде дагы жугат. Андан сырткары баягы төрөт учуру, туут учуру деп коет го. Туут учурунда койлор көбүнчө баягы тууган учурда каканак суусу дейт да, околоплодная вода деп коет го. Ошол сууну эч кандай перчатка кийбей, коопсуздук эрежелерин сактабастан, гигиена эрежелерин сактабастан кармаса дагы жугат. Анан азыр окумуштуулардын арасында дагы бир сөз бар. Ошо бруцелла микробунун атайын ушундай агрессивдүү ферменттери болот. Сиздин колуңузда майда кесилген, травма алган жерлер жок болсо дагы, ачык жерлер жок болсо дагы бүтүн териден кирип кетиши мүмкүн деген азыр ушу окумуштуулардын айтуусу бар ушул боюнча. Андан сырткары баягы оорулуу уйду байкап деле, байкабай деле союп атканда эч ким перчатка кийбейт, мен көп эле байкаймын. Мына ошол учурда дагы көбүнчө мына ошол жерде учурда жугат. Андан сырткары сүт продуктулары термический обработкадан өткөрүлбөгөн. Мен көп эле айылда байкап жүрөм, сүттү жакшы бышырбай эле, жакшы кайнатпай эле, кээде термический обработка өткөрбөй эле айрандарды уйтуп жүрөт. Мына ушул продуктуларды жегенде дагы жугат. Андан сырткары ушул оору менен ооруган жаныбардын эти дагы жугуштуу болуп эсептелет. Бул дагы өтө кооптуу. Ошол эттен деле үй кожойкелери туурап атса, же ошол койду же уйду союуга катышкан адамдар, же болбосо ошол уй кой союлган жердеги кан менен контакт болгондордун баардыгына жугат да бул. Ушул жерде мындай суроо жаралат да, эттерден да жугат. Анан ошол эле учурда сүт азыктары бизде бүгүнкү күндө базарларда, дүкөндөрдө сатылууда десем болот да. Элдер кооптонбой койсо болобу? Чындыгында ар бир сатылып жаткан ушул азыктар көзөмөлдөнүп турабы? Ушул боюнча ким жооп берет? Бүгүнкү күндө мен жооп берем бул боюнча. Ар бир райондордун борборунда жана Ош шаарында атайын ветеринардык санитардык лабораториялар жайгашкан. Ал жерге келип түшкөн эт, сүт жана жаныбарлардан алынган продукциялардын бардыгы лаборатория аркылуу сөзсүз түрдө текшерилет. Өзгөчө бруцеллезго мисалы үчүн сүт келип түшө турган болсо,
атайын бизде шакекче реакциясы деп коет. Сүттү шакекче реакциясы аркылуу текшерилет. Эгерде оң жыйынтык бере турган болсо, ошол салып алынган уйдан барып кан алынып, лабораториядан текшерүүдөн сөзсүз түрдө өткөрүлөт. Ал эми сатылып жаткан эттер боюнча, эттер күнүгө лабораториядан өтүп турат. Жаңы түшкөн эт сөзсүз түрдө биринчи союлганда ветеринардык кароодон өтөт. Андан кийин келип туруп лабораторияга түшөт. Лабораториядан экспертиза чыгарылып, атайын клейма басылып, экспертизанын протоколу жазылып берилип, анан дүкөндөргө барып түшөт. Азыркы шаардагы дүкөндөрдө илинип турган эттерден кооптонбой койгонго болот. Болот. Бирок мисалы алыска барбайлы, мына Ош шаарында эле базардын башында ушул сүт айран саткан эжелерди көп көрөбүз да. Алар жерге коюп эле сатышат да. Булар канчалык деңгээлде текшерүүдөн өтөт? Канчалык деңгээлде кооптонбой койсок болот? Алар негизи ошону түшүндүрүү иштерин көрө. Мисалы кээ бирлери ушул үйүнөн эле алып келип эле. Үйүнөн эле же болбосо көчөдө кыдырып жүрүп эле кыйкырып баягындай кылып микрорайондорго барып сатып жүрүшпөйбү? Ошолордон кооптонууга болот. Алар анткени сөзсүз түрдө лабораториядан өткөрүп туруп, андан кийин сатышы керек. Ал эми азыркы мектептерге, балдар бакчаларына түшүп аткан сүттөрдүн бардыгы сөзсүз түрдө 3 айда бирден сүттүн өзү текшерилип турат лабораториядан. Андан сырткары ар бир 6 айда ошол сүт салынып алынып аткан уйлардан сөзсүз түрдө кан алынып, серологиялык изилдөөдөн өткөрүлөт. Демек, мындай учурда ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн өзү ойлоп сатып алып жатканда сөзсүз түрдө алар ушундай текшерүүдөн өттү беле деп ошондой сурап туруп анан кийин алыш керек го деп ойлойм. Сөзсүз түрдө. Кошумчалайсызбы? Микрофонду алып. Негизинен эпидемиологиялык иликтөөлөрдүн анализдердин жыйынтыктарына алып караганыбызда бул бруцеллез оорусу жанагы ветеринардык адистер айтып кеткендей бул мелитензис менен абортустан жугат да. Мелитензис эчки койлордон, беркиси жандык малдардан жугат. Анан калгандары жанагы сүт азыктарынан, эт азыктарынан жугат деген бир азыраак, бир 10-15% пайызды гана берип атат да. Эми мен дагы бул жерден токтолуп айтып кетким келет. Негизи жалпы жана санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактаган адамдар, ветеринардык эрежелерди сактаган адамдар бул оору менен оорубашы мүмкүн. Бул жанагы бруцелла мына өзүнүн жанагы малдын чарайналарынан түшкөндөн кийин жаратылышта топурактарда бул 4 айга чейин, жүндө 3 айга чейин, сууларда болсо 114 күн ушундай жашайт экен да. Ошол туруктуулугу жогору, туруктуулугу жогору. Анан айыл өкмөттөрүнүн дагы бул жерде айтып кете турган нерсе, айыл өкмөттөрүнүн дагы ушул бруцеллез оорусу менен күрөшүүдө абдан чоң таасири тиет да. Жанагы мал ылаңдагандан кийин ал малдарды ылаңдап ветеринардык адистер ошол жерде мал ылаңы катталды деп булар аныктамасын бергенден кийин ал жерде жайыттарга ошол жайлоолор аркылуу малдар айдалбаш керек. Ошол ылаң малдар изоляцияга коюлуп, анан эттерге тапшырылыш керек. Анан азыркы күндөрдө бизде бир аз ушул эрежелер сакталбай калган күндөр дагы учурларда кээде кездешип атат. Ушундай шарттарда 19-жылы Чоң Алай районунда абдан калган райондорго салыштырмалуу бруцеллез оорусу көп катталды. Ошол убакта биздин Ош областтык администрация тарабынан абдан жакшы чара көрүлүп, убагында ветеринардык врачтар менен санитардык эпидемиологиялык станциянын врачтары биригип барып айыл өкмөттөр менен иш алып бардык. Ал жерде Чоң Алай районунун акимияты абдан чоң иштерди жүргүздү. Ошонун негизинде Алай районундагы адамдар арасында бруцеллез оорусунун токтоп, андан ары жайылбашына бир топ токтолду десек да болот да азыркы учурда. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Бруцеллез оорусу менен ооруп калган малды дейт, кантип байкаса болот?
деген суроо калыптыр. Анан ошол эле учурда дагы кийинки суроо, саламатсыздарбы, эгерде биздин короодогу мал дейт бруцеллез оорусунан кабылып калса дейт, биз аны жок кылышыбыз керекпи, же болбосо аны дары дармек менен сакайтсак болобу деген. Жок, мына эгерде бруцеллез оорусу менен ооруган мал же кой билинбейт сырткы клиникалык белгисинен, негизинен эле жанагындай бала таштоо, аборт болушу мүмкүн. Ошондо ошол убакта сөзсүз түрдө ал малдан же койдон барып туруп канды алып, лабораториялык изилдөө, серологиялык изилдөөдөн гана байкалат. Ал эми аныкталгандан кийин эмне кылыш керек? Аныкталгандан кийин сөзсүз түрдө бул дарылоонун кажети жок, дарылоого жатпайт. Ал сөзсүз түрдө союлуп, өзүнүн ветеринардык эреженин негизинде жок кылынышы керек. Жакшы, кошумчалайсызбы? Эң негизгиси эле биздин калк бул бруцеллез оорусунун алдын алуу боюнча өздөрү сак болуш керек да. Биринчиден ветеринардык эпидемиологиялык эрежелер так сакталыш керек. Ошол туут болуп аткан короолордун астында жанагы кол жуугуч умувальниктер, самындар, колгаптар, фартуктар, ушул сыяктуу адамды өзүн өзү коргоочу кийим кечелер болуш керек. Анан ошол короодон чыккандан кийин адамдар сөзсүз түрдө өздүк гигиенаны сакташ керек, колдорун жууп, самындап, таза самындап, анан келип тамакка отуруш керек. Бул бруцелла биздин башыбыздан союз кезинден эле өтүп жүрөт да. Жанагы ошол штакетниктердин өзүндө эле 90 күн жашайт да. Бул муздакка абдан чыдамдуу келген микробторго кирет. Эми ошол эле штакетникти кармап келип эле анан тамак ичет. Эң негизгиси биздин практикада мындай болуп атат. Колун жууган күндө дагы штакетин кармаган бойдон сигарет чегишет биздин адамдар. Ошол сигарет чеккен убакта дагы абдан көп жугуккан учурлар кездешет да. Эң өкүнүчтүүсү ушул мен калкка кайрылып кетет элем учурдан пайдаланып. Өкүнүчтүүсү жаш балдарды, мектеп окуучуларын ушул туут компанияларына катыштырбай эле койсо жакшы болот эле да. Ушул азыркы катталып аткан учурларда мектеп окуучулары 14 жашка чейинки балдарды катталып аткандар да кездешип атат. Албетте бул көрсөтүүнү биз жөн алып чыккан жокпуз. Бүгүнкү күндө жогоруда айткандай эле Чоң Алай жергесинде жана ушундай эле бизге жеткен маалыматтар боюнча Кара-Кулжа жергесинде, Алай районунда дагы ушул ооруга кабылгандар бар экен да. Мына ушул оорунун алдын алуу үчүн биз кандай кадамдарга барыш керекпиз? Кантип элдин калың катмарына түшүндүрүшүбүз керек? Мисалы, биз айтып жаткан азыркы кеңештерди айрым үй-бүлөлөр же болбосо айрым ушул мал кармаган үй-бүлөлөр такыр маалыматы деле жок да. Ошол фермерлер, мал кармаган адамдарга сөзсүз түрдө айтып кетер элек, эмдөөдөн малдарды сөзсүз түрдө өткөрүп туруш керек. Канча убакытта бир? Жазда азыркы күндө майда жандыктар үчүн 3 айлык козуларды өткөрөбүз да, ургачы козулар өтөт. Жазда жазгы төлдү жазда өткөрөбүз, май айында. Күзүндө жайлоодо туулган козуларды күзүндө өткөрүлөт. Ал эми 2019-жылдан баштап биз кара малдарга дагы штамм 19 деген бруцеллезге каршы эмдөөнү жүргүзүүнү баштаганбыз. Бүгүнкү күндө былтыркы жылы 19-жылы биз где-то 230 миңден ашык кара малдан кан алып текшергенде 813 баш кара мал бруцеллез деп аныкталып, бардыгы өзүнүн эреженин негизинде союлуп жок кылынды. Муну айтып кетүүчү нерсе, ошол бруцеллезге каршы эмдөөнү эч кандай баш тартпастан эмдетүүнү колго алыш керек да. Азырда бул жерде эл башчылардын, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өтө чоң жардамдары керек болот. Мындай малдарды дарылатуу бул массалык түрдө жарыяланат да, айыл өкмөттөр менен биргеликте. Массалык түрдө жарыяланат, массалык түрдө буйрук чыгат атайын. Айыл өкмөттүн буйруктары чыгат. Ошонун негизинде жайлоонун алдында бир, жайлоодон келгенден кийин бир жолу сөзсүз түрдө эмдөөдөн өткөрүлөт. Бул жанагы бизде REF1 деген вакцинация эмдөө иши майда жандыктарга жүргүзөбүз деп атпайбызбы? Ал бир жолу көзгө тамчылатуу жолу менен жүргүзүлөт. Ал бир жолу эмдөөдөн өткөндөн кийин ал өмүр бою иммунитетти алып кала берет ошол боюнча. Ошон үчүн биз азыркы 3 айлык ургачы козуларды сөзсүз түрдө
эмдөөдөн өткөрүш керек. Жакшы, мындай деген суроо келиптир да. Эгерде бруцеллез менен ооруган чоң малдардын дейт сүтүн кайнатып туруп ичсе дейт, бул кооптуулук жаратпайт деген маалыматты укканмын дейт. Анан эттерди деле кайнатып бышыргандан кийин оору жукпай калышы мүмкүнбү же жугабы деген да суроо калды. Ушул суроого мен жооп берип коеюн. Бруцеллезди чакырган микробдун баягы тышкы айлана чөйрөгү суукка аябай чыдамдуу дебедиби агай? Анан бул жогорку температурага канчалык деңгээлде чыдамдуу деген суроо туулуп атат да, мындай айтканда. Тиги сиз шорпону 3 сааттап, 2 сааттап жогорку температурада кайнатасыз, тем более фергана өрөөнүндө басым жогору, ал өлөт. Андан жукпайт. Ал эми ошол этти чала термический обработканы өткөзүп, же эттин кайсы бир бөлүгүнө температура жакшы жетип барбаган болсо, алар тирүү калып жугуп калышы мүмкүн. Андан сырткары кооптуулук болот. Баягы айрыкча кусковой шашлыктар бар, ошондо көбүнчө баягы ичинде жакшы өтпөй калат да температура. Мына ошолордо дагы көп сакталып калышы мүмкүн. Андан сырткары сүттү дейт. Сүттү кайнатканда 85-90 градуста 10-15 мүнөттөн ашык кармаганда бул микробдор өлөт. Өлүп жок болот дагы, жукпай калышы мүмкүн. Ушул жерде но деген вопрос бар да, бирок деген жери бар. Бизде ким эле сүттү кайнатып, анан кийин аны дене табындай кылып, муздатып кайнатпайбыз. Кайнатып, анан муздатып алып туруп, баягы дене табындай кылып алып туруп, анан сепараторго салып тартып атыптыр, каймак кылыш үчүн айыл жеринде, туурабы? Андай эч ким кылбайт. Сүттү кол күйөр-күйбөс кылып жылытат. Бул деген сөз, алар өлбөйт, бруцелла микробдору. Анан аны сепаратор аппараттан билесиздер да, айылда көргөнсүздөр. Эмени чыгарат, сүттү каймакты чыгарышат, анан ошо каймакты элдин баары жейт. Анан ошондо деле жугуп калуу коркунучу бар, эгер ошо ооруп калган уйдун сүтү болсо да. Андан сырткары баягы колбасный цехке тапшырып берет деп дагы элдер айтып жүрөт го. Тиги колбасный цехке тапшырып жиберген учурда деле баягы колбасный цехте өзүнүн жасоон технологиясы бар да. Ал жерде этти зыянсыздандырылат, микробдору өлтүрүлөт. Колбасадан жугуп калуу коркунучу жокко эсе да, анынчы. Колбасадан бруцеллез эмес, ботулизм деген оору чыгып калышы мүмкүн тескерисинче, ошондон коркуш керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Сурам, бруцеллез менен оорду деп лабораториядан чыккан малдарды толук сойдуруп жок кылганга контроль барбы, жокпу? Мен толук ишене албай атам ушулардын союп жок болгонуна. Жакшы суроо экен чындыгында. Сөзсүз түрдө бул бруцеллез аныкталган малды сойдурууга көзөмөл абдан күчтүү болот. Ошол жерден азыр облустун аймагында, райондордо ушундай бруцеллез аныкталгандан кийин жанагы санына азот менен Б деген белги басылат. Сойгонго чейин да. Бул өзү 10 күндөн 15 күнгө чейин союлуш керек негизичи. Б деген белги басылат. Андан сырткары азыркы бизде кара малдардын бардыгы идентификациядан өткөн да. Идентификациядан өткөн дегенибиз ар бири бардык негизги базага түшкөн. Мисалы үчүн кулагындагы номер менен тапшырылат. Лабораторияга кан тапшырылганда ошол номердагы кан оң жыйынтык берген болгон болсо, ал ошол номердагы мал бруцеллез менен ооруду делип союлуп, сөзсүз түрдө ал жерден базадан чыгарылып, бруцеллез көзөмөл абдан күчтүү болот азыр. Бүгүн айтыңыз. Ушул жерде бир көйгөй бар да. Жанагы мал базарларда жанагы этти союучу жайларга мал келгенде азыркы көпчүлүк учурда, мен бардыгы дебейин, көпчүлүк учурларда ветеринардык айыл өкмөтүнүн бөлүнгөн атайын ветеринардык кызматчылар бар. Ошолордун аныктамасы жок келет дагы, анан баарыбызга эле маалым болуп атпайбы, азыр базардан чыгып кетатканда берип коюп атышат да. Ооба. Ошол дагы бир көйгөйдү жаратып атат. Бруцеллез менен мен элге кайрылып кетет элем, бруцеллез менен ооруду деп ветеринардык адис азыр айтып аткан баягы малдарды сатышпаса, ошол жерде ветеринардык эрежелер менен ошону айылдан чыгарбай туруп эле колбасный цехтерге тапшырган. Азыр андай бруцеллез менен ооруган малдар сатылбайт. Мүмкүн эми башка малдар жанагындай көйлүгү жок келгендер бар. Байкалбаган учурда кээде сатылып кетишти. Көйгөйлөр бар. Кандай дейсиз? Сиздер байкабаган учурда. Байкабаган билбей калган учурда болушу мүмкүн эмес, себеби лабораториядан биринчи келгенде сводка ветеринардык адиске келип түшөт да. Ал ошол номер менен барып туруп, идентификациялык номер менен барып туруп, ошол малды изоляцияга алып, жанагы Б деген номерди басып, анан кийин атайын буйрук менен райондордун ичинде
аптанын бир күнүн жанагындай самбой деп айтылат да, ошол бруцеллез болгон санитардык атайын ооруган малдарды союш үчүн бир күн белгиленет. Ошол күнү союлуп, андан кийин анын аркасында дезинфекциялык иштер өзүнүн эрежеси менен жүргүзүлөт. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүнкү теманы дагы бир ирет эске салсам, бруцеллез оорусунан сак болуңуз. Маегибизге кайрылып келсек, тилек көрүүчүлөрдөн аябагында көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Мен 2015-жылдан бери бруцеллез менен ооруймун дейт. Анан денемден дейт дайыма тер чыгып, тердей берем дейт да. Эмне кылсам болот? Анан хиджама алсам болобу, же болбосо сүлүк алсам болобу деген ушундай суроону калтырыптыр. Бул жерде ошол денесинин тердегени, алы кетип шалдырагандары, бруцеллез деп айтканга текшербей туруп эч кандай негиз жок, бирок сөзсүз изилдөө жүргүзүш керек да. Азыр мына ач карын барып кандан реакция Хедельсона Райта деген бар. Ал бүт эле райондордо жасалат. Ошону жасап текшерип көрүү керек. Канчалык деңгээлде туура чыгат бул ошол бруцеллез деген анализчи. Андан кийин эгер бруцеллез болуп чыккан тагдырда деле хиджама кылдырганы, кан алдырганы ага жардам бербейт. Азыр илим техника жетишип кеткен, бул микробко жакшы өлө турган антибиотиктер бар. Бул боюнча атайын протокол да бар. Ошонун негизинде антибиотиктерди берип, жана башка дарыларды берип, жеңилдерин амбулатордук шартта оор кабылдоолор менен өткөнүн ооруканага жаткырып дарыласа болот. Бул боюнча азыр проблема жок. Ушул суроону толуктап кетсеңиздер, толук сакайса болобу бул илдеттен? Бруцеллездон толук айыкса болот, бирок кайра жуктуруп албайт деген гарантия берилбейт. Адам кайра жуктуруп алышы мүмкүн. Анан дагы эреже бар. Бруцеллез менен ооруган адамды 2 жылдан кийин текшергенден кийин бруцелла чыкпаса, эч кандай симптомдор тынчын албаса, бул адамды биз учеттон чыгарып деле коебуз. Бруцеллездон айыккан адам деп. Жакшы, кошумча эмнени айтып элеңиз? Бруцеллез менен ооруган бул үй бүлөлүк дарыгерлерге тиешелүү. Биринчи, экинчи этаптагысы бул Кыргызстан Республикасынын Ден соолук министрлигинин 585-приказы боюнча биз иш алып барабыз. Булар больницага жатып чыккандан кийин биз экинчи этап кылып лечение амбулаторный кыла баштайбыз. Буну учетко алабыз. Учетко алып көп 2 жылга чейин наблюдение болот. Качан бруцеллезга анализ тапшырганда бруцеллез жок болуп чыккандан кийин биз учеттон алабыз. Андан тышкары биз профилактика түрүндө өзүбүздүн ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер өзүнүн участкасында баягы жаныбарларды баккан, андан тышкары сааган комбинаттарды, колбасный комбинаттарды жана жүн иштеп чыккан комбинаттарды бул текшерүүдөн өткөзүп турабыз. Бир жылда бир жолу атайын анализ алынып текшерилет. Жакшы, бизге келген көрүүчүлөрдүн көпчүлүгүнүн суроосу, мисалы сакайбай атам, эмне үчүн сакайбаймын, толук сакайбайбы деген суроолор көп да. Мындайда биз мындай түшүнсөк болот анда, бул инсандар толук дарылануудан өтпөгөн деп. Же болбосо дарыланып баратып эле анан токтотуп койгон деп түшүнсөк болот, кандай? Буга эки түрдүү жооп берсе болот. Биз аларды өз убагында туура диагнозун коюп, пациент дагы биз айтканды жакшына аткарып, врачтар дагы антибиотиктерин, дарыларын өз убагында бергенде айыгып кетишет. Бирок баягы орус тилинде айтканда остаточный явление калып калат да, баягы оорунун калдыктары. Баягы муундардын бир аз ооруганы, дагы башка органдардын системаларынын ооруганы калат. Бруцеллезда бир гана сөөк, кыймылдаткыч, таянгыч система эле ооруп калбайт да. Бул жерде нервтерге дагы жабыркоо болот, жыныстык жактан дагы болот. Андан башка дагы органдарга өзүнүн зыяны тиет. Ошол органдарда кабылдоолору сөзсүз калат, эгер жакшы дарылабаса, же болбосо ар бир адамдын өзүнүн индивидуалдык өзгөчөлүгү бар да. Ошо кээбирки адамдарда өзгөчөлүк калат дагы, кабылдоолору калат. Кээде болсо баягы өз убагында туура дарыларды ичпей, мүзгүлтүккө учуратып, ар түрдүү себептер менен туура дарыланбастан, бул себептер көп да. Мисалы үчүн биз берген дарыларга аллергиясы бар адамдар деле болушу мүмкүн да. Аларга деле аллергиясына карабай эле уруп согуп эле дарын бере бербейбиз да. Анын дагы өзүнүн баягы нюанстары бар дегендей, андай учурда дагы башка бериле турган дарылар бар, башка методикалар бар. Ошолор менен дарылайбыз. Дарылагандан кийин кабылдоолор кээбирки адамдарда чынында эле болот. Анан ошо мен айткандай, орус тилинде айткандай остаточный явлениелер калат. Андан сырткары бул баягы майыптык алып келет деп атпаймынбы? Айрыкча мына чоң суставтар, крупный сустав деп коет да орус тилинде айтканда.
ошолордун кыймыл аракети чектелип майып болуп калышы деле мүмкүн адамдар. Ошон үчүн бул бруцеллез деп аябай какшап эскертип айтып атканыбыздын себеби дагы ошол. Майыптыкка алып барат, айыктырууга көп каражат кетип калышы мүмкүн. Азыр жакшы мамлекеттен дары-дармектер акысыз берилет жаткандачы, бул боюнча атайын дары-дармектер толугу менен бар ооруканаларда. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө жетиштүү эле. Андан кийин бул бизден чыккандан кийин эле ошол бойдон кайра эле үйүнө кайтып барат да булар. Кайра эле үйүнө кайтып барат, кайра эле барып баягы уюну баягы туут мезгилинде жылаңач колу менен кармайт. Колу жылаңач, перчатка кийбейт. Баягы мен агайым айтмакчы эрежени сактабайт, үйүндө умывальниги жок, тиги туй турган койлорун бөлбөгөн, дагы эле ошо колу менен барып уй коюн сое берет, эч кандай коргонуу чараларын көрбөсө, анан ошондой болот. Анан дагы бул ветеринардык тармактын адистерин укпастан барганда малдарын, кой жандыктарын вакцина алдыртпай, анан моюн толгоп дагы ушундай адамдар дагы бар экен да, мен угуп атпаймынбы. Мына ошондой кылбаш керек да, айтканды кылып биз эле картуу менен көбүрөөк алектенсек, буйруса бул ооруну Кыргызстандан жеңсе болот. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Малды айыктырып болобуз, ушундай лечение кылып. Ошону билейин деп. Суроо түшүнүктүү болду, Ооруган малды дарылоого болбойт. Аны сөзсүз түрдө сойдуруп, жок кылыш керек, өзүнчө бөлүп сойдуруш керек сөзсүз түрдө. Бул жерде Жомарт мырза айтып өттү да азыр, эгерде бейтап кайра кайталанып калышы мүмкүн деп. Мына ушул оору кайра кайталанбаш үчүн сиздердин аракетиңиздерден көз каранды экен да. Сиздер кандай аракеттер жасап атасыздар? Эми кайра кайталанбаш үчүн биз ошол жылына 2 жолу кородогу малдардан кан алынып атат сөзсүз түрдө. Милдеттүү түрдө алынабы? Милдеттүү түрдө. Андан кийин милдеттүү түрдө эмдөө жүргүзүлөт. Ошондон бул медицина кызматкери айткандай, көпчүлүгү отказ беришет. Эмдөөдөн баш тартышат, малдарын эмдетүүдөнчү. Ошонун негизинде кайра жууп калуу коркунучу сөзсүз түрдө болот. Анан өздүк гигиенанын негизинде гигиенаны сакташ керек да. Мисалы гигиена деп айтып атабыз, бирок биз айткан менен көпчүлүгү ушул нерсени оор көрүшөт да, жасабайт да. Анан менин суроом, мисалы эмдөө вакцина беребиз дедиңиздер го малдаргачы. Анан ошол учурда 100% жукпайт деп ишенсе болобу? Жылына 2 жолу алган үчүн. Оорубай калат. Өзү бир койго же бир малга бир эле жолу вакцинация жүрөт. Эмдөө иши жүрөт. Ал өмүр бою иммунитетти алат. Биз жаз күз дегенибиз, жазда бир, күздө бир кан алып текшерилет. Жанагы вакцина сайылбаган чоң малдардан, саан уйлардан, айрыкча төл берип аткан уйлардан кан алынып текшерилет да. Вакцина сайылгандан кийин биз сөзсүз түрдө жанагы илим изилдөө институттары аркылуу кандарды алып туруп, өзүнүн мөөнөтүндө вакцина атайын биз напряженность иммунитет деп коет. Ошол канчалык деңгээлде ошол мал иммунитетти алгандыгын текшерип турабыз. Жакшы, эмнени кошумчалайын дедиңиз? Бул жерде малдардын ички миграциясы дагы көп бир аз ролдорду ойноп коюп атат да. Анан мен негизи эле токтолуп кетейин дегеним, бул бруцеллез оорусун бир эле ветеринардык врачтар же медициналык кызматкерлер мойнуна албастан, же болбосо айыл өкмөтү же биздин өкмөттүн кишилери деген элдерде андай түшүнүк болбош керек. Ар бир эл өзү жанагы ветеринардык врачтар жана биздин медицина кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жыл сайын жүргүзүп келебиз калк арасында. Ошолорго көңүл буруп, бардык нерсени так аткарса, бул бруцеллез оорусу болбойт эле. Негизинен биздин башыбыздан мындай окуялар өтүп атат да, жанагы бруцеллез болуп калган уюн же коюн бербей, жана эт комбинаттарына тапшыр десе тапшырышпай, жанагы ошону кармап отурган учурлар да бизде кездешип калып атат. Аны канчалык жанагы айыл өкмөтү, тиги райондук администрациялардын кийлигишүүсүнүн астында ушундай кыйынчылыктар менен да жок кылган учурлар болду да. 19-жылда биздин башыбыздан ушундайлар өттү. Мен учурдан пайдаланып элге айтып кете элем, бруцеллез болуп калган малды сөзсүз түрдө жанагы эт комбинатка тапшырганга макул болуш керек. Андан ары дагы кармап отурам, бир эле уюм бар эле, ушунун сүтүн ичип атат элем дегенден алыс болуш керек да. Ал сүттү ичкени менен наркы лечениясына көптөгөн акча кетип атпайбы?
Ошо элдерди мен ветеринардык жана санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоого чакырып кетет элем. Бул оорунун негизги жуктуруп албашы элдин өзүнөн эме да, көз каранды. Жомарт мырза, жогоруда программа башталганда жакшы нерсени айттыңыз да, ушул адамдын териси аркылуу дагы организмге тарап кетиши мүмкүн депчи. Анан биз айттыңыздар ошол короолордун жанына ушул кол жуугучтарды коюп койсо, самын менен жууп турса, бул самын менен жуу менен биз 100% короолобузбу? Же болбосо колкап кийүү зарылбы? Мынандай, биринчи кезекте сактыкка коордук жок дейт. Албетте колкаптарды мээлейлерди кийиш керек. Азыр чыгып атпайбы атайын материалдардан микробторду өткөрбөй турган одноразовый перчаткилерди, атайын ошол уюу жандыктарды караган перчаткилерди сатып алса болот. Азыр ветеринардык аптека деген өнүгүп эле калды да, туурабы? Анан атайын резиновый өтүктөрдү кийиш керек. Ал өтүктө эле мындай өзүнүн эрежеси бар. Мынча сантиметр тизеңе чейин болуш керек же мындай дегенчи. Анан фартуктарды тагыш керек. Фартук материалдан болбош керек. Ал баягы тиги клеенчатый материалдан болуп, обработка кылганга удобный болуш керек. Канды өткөрбөш керек. Баягы бир перчаткинде 2-3 жолу колдоно бергенге болбойт. Анан умывальниктер дагы стандартка жооп бериш керек да. Баягы эме кылганда азыр илим техника өнүгүп кетпедиби? Бир колуң менен чоргосун, колуң баягы кир колуң менен, уже заразный колуң менен умывальниктин эмесин чоргосун кармап, анан кайра колуң жууп, кайра ошо менен жаап койбостон, баягы одноразовый салфетка же башка менен жаап, же чыканагың менен жааппы дегендей мындай өзүнүн эрежеси бар да. Бул боюнча мына эпидемиологиялык көзөмөлдүн адистери аябай жакшы айтып берет. Ушул агай менин суроомду толуктап койсо жакшы болот эле, жообумду. Ошол учурда тиги өзүн өзү коргонуучу өтүктөр, колгаптар, фартуктарды чечип кээ бир учурларда ыргытып ирген дагы болбойт да. Аны өзүнө тиешелүү дезинфекциялык заттар бар. Ошолорго өзүнүн экспозициясында чылап, анан кийин анан дагы бир жолу колдонуучулар болсо аны ыргытыш керек. Залалсыздалгандан кийин көп жолу колдонуучу коргонуучу буюмдарды ошол сөзсүз түрдө дезинфекциядан өткөрүп туруп анан кийин колдонуш керек да. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Негизинен биз ушул малды көп кармаган өлкөлөрдүн катарына кошулабыз да. Мал доктор бүгүнкү күндө жетиштүүбү ушул малдарды дарылоодо, оорунун алдын алууда иш жүргүздү? Бул эң жакшы суроо берилиптир. Бул бүгүнкү күндө бизде ветеринардык адистердин саны жетишсиз болуп атат. 25 гана пайыз камсыз болгон. Мисалы, мен Ош областынын немесин айтып атам. 25 гана пайыз камсыз болгон. Азыр эми былтыркы жылы областыбызга 26 жаңы бүтүрүүчү бала бүтүп келди, атайын неме 26 бала. Ошолор айыл өкмөттөргө жайгашты. Андан сырткары бизде ветеринардык адистердин жана элдерди тейлеп аткан ветеринардык адистердин негизги жаш курагы 55-60 жаштан жогорукулар болуп атат да. Жаш балдар айлык аз деп келбейт. Бүткөндөн кийин башка жакка кетип калышат. Ошол азыр көйгөй бизде ветеринардык адистердин жетишсиздиги орун алган. Кийинки суроо, дарылануудан сырткары дейт, бруцеллезго кабылгандан кийин өзүнө кантип кам көрүш керек бейтап деген суроо калтырыптыр да. Айбарчын айым. Кам көрүү боюнча бул өзүнүн баягы дарылоодон өткөндөн кийин 2 жылга чейин сакталыш керек дедик го. Бул сакталыш үчүн баягы өзүнүн ар бир ичип аткан өзүнүн этика эмесин сактануу эрежесин бузбаш керек да. Сүттү дайыма кайнатып, ишеничтүү магазиндерден, бул коробкада түрүндө баягы эмеден стандарттан өткөн сүттөрдү алсак, бул эң жакшы нерсе. Этти да өзүнүн баягы эмелерден эпидемиологиялардан, ветеринарлардан өткөн эттерди, баягы печаты менен турган эттерди алып, ошолорду бышырып жеп, өзүнө кам көрүп, ар бир мал баккандан кийин биякта азыр мына акелерим айткан сөздү кооштоп кетем. Эмне дегенде ошону сактанса, бүт ошо бруцеллез менен ооруган адам каяктан ошо кам көп сүт же болбосо көп эт жеген адамдардан же болбосо ошо мал баккан адамдан оорушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошолорду сакташ керек, эжелерди болгон ошо өзүнүн кийген өздүк кийген азын сакташ керек. Бышыра турган тамактарды толук эрежесинде бышырып, көзөмөлдөн өткөн сүт азыктарын, эт азыктарын жесе жакшы болмок. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тиле көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Албетте сиздер айткан кеңештер биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн өзгөчө маанилүү болду деген ойдомун.
ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Билим жана Илим каналынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.